Bizde azır sanaripti үйрөнүү, цифровизация жакшы аракет болушуна мен сиздерге айтуу менен биргеликте урматтуулар айтмакчымын. Жакшы, IT технология жакшы, санарип жакшы, тил билген жакшы, тилдерди үйрөнүүгө. Бирок дилди да билели. Адеп, ахлакты, иман, инсафты, адамгерчиликти, этнопедагогиканы, кыргыздын наркыны, адамгерчиликти да билели. Антпесек эгер биз чоң жаңылыштыкка барып калышыбыз мүмкүн. Технократия дейт. Жалаң гана техника, инновацияны билип туруп, ал эми ата бабабыздан калган эң сонун таалим тарбияны, адамгерчиликти, элдүүлүктү эгер билбей калсак, биз чоң жоготууга кабылабыз. Дүйнөлүк цивилизациялар тарыхын ийгиликтеп келсек эгер, байыркы Месопотамия, Вавилония, Шумер, Рим, Греция жана башка бардык эле цивилизациялар гүлдөп өнүп өскөн, бирок бир нерседен ката кеткен, жол келип ала алган эмес олорду. Олор ичтен тарбиясы бузулганда цивилизация жоголуп кеткен. Ичтен тарбиясы бузулганда, адеп ахлагы бузулганда Римде эстегиле. Билгендер билесиңер, тарыхын окусаңар эгер. Извращение деген ошол жерден башталган. Ошол адеп ахлагы, адамгерчилиги бузулуп, бардыгы акчанын, байлыктын, кумардын кулу болгон күндөн баштап коом айнып кетет. Ошол үчүн бүгүнкү жыйыныбыздын атыны билим деп туруп, анан экинчисini тарбия деп койдук. Мына жерде турса керек, ушуларды ойлоп отуруп, жалпы 50 жыл стажым болсо, анын 25 жылда эксперимент жүргүзүп отуруп, анан мен тарбиянын баалуулугу деген мына экранда сиздер көрүп турган китепти жазып чыктым. Кыргызда тарбия деген сөз көп экен, макалдар бар экен, чыгармалар бар экен, бирок тарбиянын баалуулугу деген сөз өтө аз экен. Ошол үчүн урматтуулар, бүгүнкү жыйындан бир максатыбыз жанагы IT технология, санарип, тилдерди үйрөнүү менен биргеликте кыргыздыкты жоготпойлу, тарбияны жоготпойлу, иманды жоготпойлу, адамгерчиликти жоготпойлу деген ойго, ушул максатка келип биз отурабыз. Урматтуулар, бүгүнкү мына ушу сүйлөшүүдө ушулардын айланасында сөз болуп, эми мен өзүмдүн сөзүм мындай бир чакан 4 абзацка бөлдүм. 4 абзацка. Биринчиси биримдин баалуулугу, экинчиси тарбиянын баалуулугу, үчүнчүсү ошо билим баалуулугунун туундулары, төртүнчүсү тарбия баалуулугунун туундулары деп. Анан мен азыр 10-12 минут сүйлөп туруп, арасында бир лирическое отступление дейт. Сиздерди үнүм менен тажатпаш үчүн мен өзү айылдан болом, баткен Лейлектен, чек арадан. Аяшаба, аяшата дейт бизде. Күлүп коелу, болчар. Мына азыр мага сөз бергенде кыргыздын дүйшөнү, улуу педагог, инноватор дейт, мен дайым айтам. Мактоо Кудайга жарашат, улуу инсандарга жарашат. Биз жөнөкөй эле инсанбыз деп туруп, мен дайым айтам. Внимание! Мен ортодон төмөнкү мугалиммин деп. Ортодон төмөнкү адаммын. Кудай ишким шунун алыстатпасын деп. Ошого урматтуулар, мен азыр сиздерге ушу кичипейилдик менен сүйлөп туруп, сиздерди дагы ушунун өзү дагы бардыгыбызга сабак болсун. Жетсе да башың булутка, мекениңди унутпа дегенди мен бир аз өзгөртүрүп, жетсе да башың булутка, эл журтуңду унутпа. Жетсе де башың булутка, адамдыгыңды унутпа, кыргыздыгыңды унутпа, жетке де балсың булутка, адамгерчилик, иманыңды булутпа. Бүгүнкү баалуулугу жөнүндө айтайын. Внимание! 93 жыл Агай фильми, Агай фильми 93 жыл. Бардыгы базарга чыгып кетти. Эл каттыкынан таппай калды, загаранан жеп калды, арпанан жеп калды. Ошондо мен элдин мүдүрөгөнүнү, жүдөгөнүнү, мектепти таштап,
Mектebimde taştagın alıp satar dosuma жандоочу бол деп туруп окуучуларыны балдарын атайжазы отургуза баштады. Семичке саттыра баштады. Ошол убакта "Эй, опомнитесь, дети Адама" деген чыгарма бар. Ошондо "Эй, өзүңүздөргө келиңиздер. Билимди таштабайлы. Адамгерчиликти таштабайлы" деп мына бул жерде мени тарбиялаган менин улуу, урматтуу эжем Турсунай эжем отурат. Ошо күбө болгон. Sizge ming rahmat. Tursunay Mamat'ın atanın suyutu kızı meni tarbiyaлаган. Ошол алгачкы жылы жазган элем билимдин баалуулугу деп. Знание. Азыр билимдин баалуулугуга Кудайга шүгүр. Бүт коомубуз бурулду. Каерди көрсөң окуу борбору, Секом борбор, Нова борбор, канчалаган алтын тамгаларды алып, алтын эмелерди алып берип атат. Тил үйрөтүү борбору, скорочтение, окуу борбору эмес, мектепке адамдар жөнөтүп койгон эле. Бул жылдардын ичинде ушунчалык өзгөрүү болду, бирок мен сүйүнүп, сыймыктанып айтып жатам, ошол жылдары мен элге остановитесь, токтогула. Билим керек болгон заман болот. Ансыз кыргыздар аяк астында калабыз. Гастарбайтер болуп калабыз. Мигрант болуп калабыз. Биздин балдар, кыздар, биздин элибиз андан мыкты жашоого татыктуу. Ал татыктуулукка жеткизе турган бир гана жол билим баалуулугу деп алгачкы китебимди жаздым эле. Бүгүн ошонун мана нече жылдыр болуп отурат. Кабыл алып коюңуздар. Билим баалуулугу адамдын акыл эсин өстүрсө, мына ошол боюнча мен кийинчерээк анан экинчи бир китебимди жаздым. Акыл тарбиясы деп. Акыл эс тарбия маданияты. Анткени урматтуулар, биз эгер күнүмдүк турмуш менен ора болсок, байлык менен, доллар менен, имидж менен, мансап менен, мактоо менен ора болуп туруп, өзүбүздүн интеллектуалдык даражабызды көтөрбөсөк, технический творчествону көтөрбөсөк, IT санарыпты үйрөнбөсөк, дүйнөлүк тилдерди кеминде 3 тилди үйрөнбөсөк эгер, билимдин баалуулугун сезбесек эгер, биз чет мамлекеттен карыз болуп жашай беребиз. Президенттерибиз айтып атат, эми өз алдынча өнүгүү үчүн өзүбүз өндүрүштү курабыз, жолду курабыз деп туруп, ошого биз бардыгыбыз көмөк көрсөтөлү дагы, биздин көмөгүбүз эмне дегенде илим билимди күчөйтүрөлү. Эптеп баалайлы, бааларды, магистрант, бакалавриат бардыгы да сапаттуу билим алалы, билимдин баалуулугу керек экендигини мына биз жакында чет өлкөлүк командировкада дагы бир жолу көрүп келдик. Германияда, Гамбургдагы конференцияда, эл аралык конференция болду. Мен ал жерде баяндама менен катыштым. Хайдельбергде, Парижде, Сорбонна университетинде болуп туруп мен дагы бир бул мамлекеттер ошол үчүн өлүгөт экен да дедим. Эмнеге дегиле түнгү саат 9-да барсам библиотекалары толуп тура студент. Биздики күндүз кыласаңдадым. Ошол үчүн мен мына сөзүмдү ушул жерде азыр токтотоюн дагы. Сиздерге айтам, билимдин баалуулугу биринчиден дүйнөлүк цивилизацияга аккумуляция болуп, адаптация болуп, тең ата жүрүшүбүз үчүн биз билимдин баалуулугун тилде гана айтпастан, дилде, өнөрдө көрсөтүшүбүз керек. Мына уровне билим алышыбыз керек. Мындан 20-30 жыл илгери англис тилин билген адамдар биз үчүн идеал эле. Охо дейт элек. Азыр Кудайга шүгүр 50-60% англис. Бир тилди билиш аздык кылат экен. Азыр болсоң минимум 3 тил бил. Бири Европа тили, бири Америка, Британия тили болсун, бири сөзсүз чыгыштын же Кытай, же Япон тилини бил. Анан кийин өзүңдү Кудай кыйындыкка сак жакындасаң болот да. Урматтуулар, мен билим баалуулугу аркылуу мына техниканы айттым, айттым, тил үйрөнүүнү айттым. Билим баалуулугуда дагы бир нерсени айтып кетейин. Урматтуулар, билим баалуулугуда эң башкысы только тил билип мактаныш эмес. Акча эмес, конкурс, фестивалдан, олимпиададан биринчи орунду алыш эмес. Билимдин эң чоң баалуулугу билим адамды адам кылат экен, мээни жашартат экен. Айрыкса кыздар, кыздар, балдар отуруп, эжелер отурат экенсиң. Билими күчтүүлөр бетини дырыш баспайт экен, карыбайт экен. Билим нур болот экен, адамды сулуу, сымбаттуу көрсөтөт экен. Силер косметика издебегиле.
Ayттым, акчага 1,5 миң, 2 миң, 3 миңге жасатпагыла. Бар болгон, мен айттым, мен моданын жаңы түрүнү ойлоп таптым дегенде, кайсы дегенде илим, билим, маданият, иман модасы. Мына илим, билим, маданият, иман модасы, сонда силер ар жыл жаңы шуба, палто ала бербейсиңер, сөйкө жүндүк ала бербейсиңер. Эч качан эскирбей турган мода, мына ушул азыр мен айткан илим, билим, маданият, иман модасыны Кудай силерге насип кылсын. Ушул жерде бир сөзүмдү токтотуп туруп